Ар кайсыл ашканага баш багып, туура тамактанууга өндөгөн наар көрсөтүүсү кайрадан эфирде. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн дагы биз өзгөчө каарманыбызга баш бакканбыз. Анда мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Шаарыбыздагы Изюм ресторанынын башкы ашпозчусу Тынчтыкбек Жеңишбек уулу. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Бүгүн кайрадан сиздин алдыңызга келип отурабыз. Тынчтыкбек жалпы көрүүчүлөргө ушул наар көрсөтүүсүнүн көрмандарына эмне деген рецептин сунуштайт экен. Бүгүн бизде тоок этинен жасалган салат болот. Куриный рулет с луком, жареным луком деген. Бул салатка кошулат эмне? Куриный рулет салаты кошулат. Буга сабиз кетет, бадран кетет, помидор черри кетет, анан кызыл пияз кетет. Кийинки тамактар? Кийинки тамакка уйдун эти, уйдун этинен рулет жасайбыз, терияки. Жакшы. Атайын алдын ала кесилип алынган экен, лемонду. Ооба, даярдалып, бонфиледен даярдалып уже даяр. Жакшы. Андан кийинкиси? Кийинкиси куриный шашлык с овощами, тоже терияки соус менен. Бүгүн более такой эмеге японский кухняга уклон кылып жасап атабыз кичине. Ошо эме кылып көрөбүз. Салатты баштайлы биринчи. Жакшы. Анда салатты баштайбыз. Бул атайын рулет жасапсыз да. Бул ушул рулетти сурап кетсек, кандай өзүңүз жасадыңызбы же даяр сатылып алынганбы? Даяр сатып алса болот, өзү жасасаңар болот. Куриный рулет копченый. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, биз эң алгач салат жасоону баштайбыз. Биз менен бирге болуп, сөзсүз түрдө бүгүнкү жасалган азыктардын рецептин үйрөнүп алабыз. Анда мен сизге бадран туурап жардам берсем, Теркөн өтсөз. Мен рулет кезип берем. Бул кайсы ашканада көп жасалат салат? Кайсы ашканада? Кайсы үнөлүк ашканада? Европа тамагы деп айтсак болот. Европа салаты. Назат деме салам, курицаны салабыз. Токи. Чоң-чоң эле кылып турайсыз. Чоң-чоң кылып турайбыз. Эмени салабыз. Огурчун. Ушул бойдон эле салабыз, салабыз. Жарымыз. Алып коебуз кичине. Сабизди. Сабизди ушунун баарын салабыз. Кызыл пияз ичке кылып кезип. Эмне үчүн ушул ашканада кызыл пиязды көп колдонот? Кооз көрүнөлү же дагымдуу кандай? Кооз мынча ачуу эмес демеде ак пияздычы. Ачуулуу. Мындай декоративно да жакшы көрүнөт да. Бул жака кошо берейин? Кошобуз. Капустаны кесиз. Капустаны кандай кесиш керек? Же кол менен ажыратып койсоң болобу? Кол менен ажыратсаңыз болот, кессеңиз болот. Кичинекей кылып ажыратып койсоңуз. Кескен жеңил го, бат-бат кесип даярдаганга. Сөз эми кээ бир ашканаларда ошо кол менен кескиле деп калышат да. Ошол айткам. Бул бүт эле базарда бар нерселер, жеңил жасалат, оңой жасалат. И жегенде да жакшы эме болот да. Соус дамдуу болот. Соуска жөн майонез менен жасайбыз бүгүн. Майонез менен. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, мына өзгөчө салат болот деп ишенип туралы. Себептен баардык эле жөнөкөй азык түлүктөр кошулду, жөнөкөй азык түлүктөр. Тууралган деле жакшы экен. Жеңил, оңой, көп количестводо жасаганга да жеңил болот да. Соус кошобузбу? Башка азыктар калдыбы? Болду ушу. Майонез кошсоңуз болот. Кошуп. Канча өлчөмдө? 2 кашык кошсоңуз жетет. Салатка керектүү азыктар баары кошулду. Азыр болсо аралаштырабыз, Бийик болуш керек, Бийик болуш керек.
Унга курулган пияз. Un менен неме унга малынып, майга курулган пияз. Кадимки эле пиязды кесип туруп, ичке-ичке кесип туруп. Фриге окшоп бышырып койт экен да? Фриге окшоп. Мына урматтуу көрүүчүлөр, аз убакыттын ичинде биздин салатыбыз даяр болду. Бул тоок этинен, тоок, копченый тоок эти. Биздин операторубуз жакынга келип жатса. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү жасала турган экинчи тамагыбыз уйдун этинен бонфиле. Бонфиле бул уйдун эң жумшак жери болот. Уй этине. Буну аябай жука кылып кесипсиз, жука кылып кесилген. Биринчи болгар кампир менен кабачокту куруйбуз, эмеге сковородкага. Анан кийин буга ороп, терияки соусу сүйкөп, анан ороп бышырабыз эмеге. Сковородкага. Сизге бир көрсөтүп коеюн кескенди. Макул. Япон, Америка ашканасында өзүнчө бул көп дүйнөлүк ашканалар жасалган тамак. Эт маринадталып алдын ала же жокпу? Жок, маринадталбайт. Бул бонфиле эң жумшак жери. Эми ашканада иштеген немелер билет, поварлар, ашпозчулар билет. Бул кандай эт экенин. Антрикот, бонфиле, антрикот эң жумшак жерлери болот өзүчө. Тоок этинен буга туз кошобуз кичине. Кара перец. Маринадтайбыз кичине. Кара перецтен туз. Терияки соусу. Бул ортолоруна пияз, кызыл пияздан кошобуз, анан болгарский перецтен кошобуз. Кандай деген? Кандай кесип Кубик ушундай, кичине кубик перец бар. Урматтуу көрүүчүлөр, мына биздин экинчи тамагыбыз даяр. Бул өзгөчө уй этинен жасалган рулет, рулет. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр шашлык жасайбыз. Үй шартында тоок этинен, Сиз бирөөнү алыңыз.
Birinchi tog eti. Оларга вампири. Пияз. Это тог ети. Шашлычок. Qancha tayyor qoldi? 5-6 minutda tayyor bo'lishi kerak o'zi. Тоқ етіп пішіп қалады. Қойдың етін еле ішке кішірек қылып кезіп, ошоны пішірсе болады қойдың етін арчы. Омеге шпашкаларға. Шампур жоқ болса, мен де олмас. Мына урматтуу көрүүчүлөр, биздин тооктун төшетине жасалган шашлыгыбыз даяр. Үй шартында эле оңой бат жасасаң болот экен. Конокко койсоң да уялбай коесуң. Жеңил жасалат, бат жасалат. Мындай конок келип калганда жасай салсаң болот деген. Албетте, бул кеңешти биздин көрүүчүлөрдү эскертип алып деген ойдобуз. Мына көрсөңүздөр болот урматтуу көрүүчүлөр. Урматтуу көрүүчүлөр, мына мен күткөн убакыт келди. Азыр жасалган тамактардын даамын татып көрөбүз. Чындыгында тынчтыгыбызда кандай жасалды? Эң биринчи биз рулеттен баштайлы. Сейит өз бактысы бар бала экен. Постоянно. Жакшы нерселерди жеп көрөт. Биринчилерден болуп татып көрөм, Юкалып татып көрөбүз. Бени сиз да калсаңыз. Жумшак болуптур. Мен ойлодум эле. Урматтуу көрүүчүлөр, бул маринадталбаса кандай жумшак болушу мүмкүн деп ойлодум эле, бирок бир 5-6 мүнөттүн ичинде эле бышып калды. Мага жакты. Урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздерге да сунуштайт. Ал эми салат татып көрөлүбү? Майонез кошулган салат. Кес. Көрүңүз, пияздын обязательно кошуп жеңиз. Пияздан кош керек. Курицасынан баарын алышты. Сіздерге оқып жүрдім, жоқ соғыс башқа болған үшін. Цезарьге ингредиенттер өте мындай аз болот Цезарьда. Бұл жерде көп қосылмалар. Қосылмалар көп. Цезарь бат эле билбейм, мен өзүм боюнча бат эле кичирээк берет да. Бул ошомончо турат, эч кыймылбайчы. Эмеси тоюмдуу, анан эмеси өзгөрбөйт, формасы өзгөрбөйт. А Цезарьдын бат эле формасы өзгөрүп кичирээк берет. Ең тамақ болып шашлык. Келіңіз, алыңыз. Ал, сіздің жөніне сізге берейін. Алып, онда істеп жіберсіз. Шындай істеп жіберсіз, жіберсіз бұқтап жет. Келіңіз. Бақ, кішінекей өздісті. Кімдері сатчылығы үшін кішінекей шашлықтардың. Қойдың етінен, өйдің етінен. Тузу ордында бұл жаш. Жазашы жеңіл оңып қоптың. Өзіңізге жақты? Бұл жерде, урматтуу көрүүчүлөр, кадимки шашлыктардын айырмачылыгы сковородкада бышкандыгында болду. Анан соус чындыгында өзгөчө даам берип турат экен. Таттуу, анан бир аз ачуу, Таттуу, анан кичине кислыйраак.
бир аз ачуураак болот да. Тузу эме туздуураак кичине. Ошонусу менен айырмалануу десем болот да чындыгында. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүздө өзгөчө рецепттерин сунуштаган бул Изюм ресторанынын башкы ашпозчусу Тынчтыкбек Жеңишбек уулу. Сизге рахмат айтабыз. Атайын көрсөтүүгө катышып, жалпы көрүүчүлөргө, ашкана күйөрмандарына өзгөчө рецепттерин сунуштадыңыз. Чындыгында мен үчүн бүгүнкү күн өзгөчө болду десем болот. Анткени себеби өмүрүмдө татып көрбөгөн тамактардын татып көрдүм десем болот. Айталы, могу рулет жана ошондой эле салат өзгөчө менин эсимде калды десем болот да. Эми бул жеңил жасала тургандарын жасадык. Будан өзгөчө оорурактары бар. Эми аларды эмки жолуккан жасап берели, шашпай жасалат. Жеңил эң оңой жасала турган үй эмесинде үй шартында жасала турган тамактар да. Өзү жеңил. Сөзсүз түрдө эске алабыз. Кийинки сапарда келебиз. Эгерде өзгөчө тамактарды жегенди кааласаңыз, анда сиздер дагы давно ушул ресторанга башпасаңыздар болот. Туура тамактануу эң биринчи, туура тамактануу эң жакшы. Туура тамактанбасаң ашказаның ооруйт, бөйрөгүң ооруйт, бүт ооруйт деп айтат го. Просто туура тамактанып, туура тамактарды жеп, туура продукттарды тандап, оорубай жакшы жүрүңүздөр. Ата-энеме салам айтып коеюн дегем. Эми көрөт да, эми ЛТРди көрүшөт, ата-энеме айтып коеюн дегем, ушу салам. Оорубаңыздар, жакшы жүрүңүздөр. Мен алыста Ошто болсом да, силер Бишкектесиңер, силерге чоң салам. Эниме да салам. И келинчегиме салам. Сизге дагы бир рахмат айтабыз. Ийгиликтер болсун. Жаңылыктар болсо сөзсүз түрдө биз менен кабарлашып туруңуз. Биз көрүүчүлөргө сиздин жаңылыктарыңызды көрсөтүүгө даярбыз. Туура тамактанган адам ооруга аз чалдыгып, бат сакаят айтып коюшат. Ошондуктан ар дайым туура витаминдүү азыктар менен азыктаныңыздар. Тамагыңыздар дагы болсун.